Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун мамлекеттик администрациясынын жана райондук архитектурасынын жооптуу кызматкерлери кармалды. Маалыматка ылайык 6 февралда УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 343-беренесинин 1-бөлүмүндө каралган кылмыштын негизинде опузалап пара алуу боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган материалдын алкагында акча каражаттарынын бир бөлүгүн берип жаткан учурда Базар Коргон райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башкы бухгалтери КТИ жана Базар Коргон райондук мамлекеттик администрациясынын архитектура курулуш көзөмөлүнүн башкы инспектору ДАК кармалды. Аталган кызмат адамдары алдын ала кылмыштуу бүтүмгө келип, кызматтык абалын кыйынаттык менен пайдаланып, жеке ишкерден коммерциялык объекти курууга уруксат берүү үчүн 200 000 сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылгандыгы аныкталган. Кармалгандар кылмыш процессуалдык кодексинин 96-беренеси боюнча УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Учурда УКМКнын башкы башкармалыгы тарабынан бул кылмышты жасоого катышкандардын бардыгын аныктоого багытталган комплекстүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө.